Оксана Рыскулова. Сиз издеген жолдор. Өзүңдү жең 2. Менин каржылык абалым кандай? Окурманым, каржы боюнча билимдерим менен бөлүшүүдөн мурун сиздин каржылык абалыңызды өзүңүз үчүн аныктап алуу абдан маанилүү. Төмөндөгү тесттен өтүп көрүп, чечим кабыл алыңыз. Сиздин финансылык абалыңыз кандай? А. Жакшы. Б. Жаман. В. Орто. Өзүңүздүн кирешеңизге кандай баа бересиз? А. Өтө жакшы. Б. Жакшы. В. Орто. Г. Жаман. Чогулткан акчаңызга кандай баа бере аласыз? Көңүлүңүзгө толумдуубу? А. Ооба. Б. Жок. Акча боюнча билимиңиз барбы? Канча саат окугансыз? Акча маселесинде устатыңыз барбы? А. Ооба. Б. Жок. Сиздин дайыма мамиле түзгөн адамдарыңыз сизден кандай абалда? А. Бай. Б. Сиздей. В. Кедей. Ай сайын 20% акчаңызды сактай аласызбы? А. Ооба. Б. Жок. В. Кыйынчылык менен. Кайрымдуулук кыласызбы? А. Ооба. Б. Жок. Сиз өзүңүздү чоң акчага татыктуумун деп эсептейсизби? А. Ооба. Б. Жок. В. Ойлогон эмесмин. Эгер иштебей калсаңыз, ушул убакытка чейин топтогон акчаңызга канча убакыт жашай аласыз? Бир кезде инвестициядан түшкөн акчаңызга жашап калганыңызды элестете аласызбы? А. Ооба. Б. Жок. Өзүңүзгө кандай финансылык статус бере аласыз? А. Акча жагынан жолум болбойт. Б. Суудай агып кетет. В. Акчага жолдуумун. Кайдан жайдан акча келе берет. Акча сиздин жашооңузда кандай мааниге ээ? А. Кошумча күч. Б. Керектөөлөрдү сатып алуучу кагаз. Жана башка. Сиз суроолорго жооп бергенден кийин кандай жыйынтыкка келдиңиз? А. Эң жакшы. Б. Жакшы. В. Орто. Г. Өтө жаман. Жооптордон кийин өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Акчаны башкаруунун 5 негизги баскычы. Акча жашоодогу эң маанилүү нерсе эмес, бирок акча жетишпесе, акчага мамиле жасоону билбесек, анда ошол эң маанилүү маселеге айланат. Мисалы, машинаны айдоону үйрөнүп алсак, кандай жол болбосун өз эрежелерин сактап, унааны башкарып кете беребиз. Акча дагы дал ушул сыяктуу. Башкарууну билсек, кандай кесипти аркылабайлы, кесипти бизнеске айландырып же акча жүгүртүүнүн мыйзамдарын үйрөнүп, каалаган максатыбызга жете алабыз. Роберт Кийосакинин устат айткан экен, көпчүлүк адамдар кыялданууну да билишпейт деп. Эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн деп себебин сураганда, кыялдануу үчүн да акча керек деп жооп берген экен. Биз чет өлкөгө чыгып эс алгыбыз келет. Өзүбүз каалаган үйдө жашап, эңсеген унааны айдагыбыз келет. Алган эмес, эң акыркы үлгүдөгү телефонду да алгыбыз келет. Караңызчы замандашым, чындыгында баары акча. Мен дагы акча боюнча билимди акчанын жетишсиздигинен улам алдым. Балким бай болуунун бир сыры бар болуп жүрбөсүн деп, акча боюнча өтүлгөн мен жана акча деген сабакка катыштым. Университеттен аты-немден албаган акча боюнча алгачкы түшүнүктү сабактан алдым. Эң негизгиси, акча боюнча биздин ой жүгүртүүбүз позитивдүүбү же негативдүүбү? Экинчиден, эң маанилүүсү, менин акча боюнча ой жүгүртүүм кедейдин ой жүгүртүүсүбү же байдын ой жүгүртүүсүбү? Жогорудагы суроолорго жооп алып, өзүмдү анализдедим. Менин ой жүгүртүүм байдыкы болсо керек деген ойдо элем.
Эки тарапты тең окуп билгенден кийин менин ой жүгүртүүм кедейдики болгон үчүн менде акчанын жетишпей жатканын билдим. Ошол күндөн баштап акча боюнча билим алууну уланттым. Акча боюнча билимдерди алып, мен эң негизги 5 баскычын аныктап алдым. Себеби биз батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу той топур, алыш бериш болуп, туугандар, жөрө жолдош, кошуна деп жатып, көп адамдар менен карым катнашта болобуз. Ар бир барган сайын той ашка акча керек. Мисалы, тойго кошкон кошумчадан сырткары жаңы кийим алышыбыз керек. Эски кийимди кийип барсак, мурунку тойдо кийгенбиз да. Транспортко акча деп тизмени уланта берсек аябай көп. Ошондуктан алган билимимдин кээ бир формулалары иштебей калды. Ал баскычтар туура келбегени үчүн жана өзүм пайдаланбаган бөлүгүн алып койгонго туура келди. Биринчи баскыч. Акча бул эмне? Ушул суроого жооп алдым. Акча боюнча билим дүйнө жүзүндөгү эң кымбат болгон билимге кирет экен. Миллион сомдон ашык каражатка 300 сааттан 350 саатка чейинки убактымды акча боюнча билим алууга жумшадым. Акча бул эмне жана кандай кызмат аткарат? Алган кирешени кантип бөлүштүрүү керек? Кандай мамиле жасоо керек? Жооп алдым. Ушул жерден китеп угууну токтотуп, ойлонуп көрүңүзчү. Акча сиз үчүн бул эмне? Сиздин жашооңузда кандай мааниге ээ? А сиз акчага кандай мамиле жасайсыз? Акча сиздин максаттарыңыздан өйдө турабы? Акчага биз эмгекти, тейлөөлөрдү жана керектүү товарларды сатып алабыз. Тактап айтканда, акчанын болушу үчүн аны колдоно билүү керек. Акча бул буюмдарды, тейлөөлөрдү сатып алуунун куралы. Экинчи баскыч. Кирешенин 1/10 бөлүгүн бөлүп сактоо. Бул сабак мага жакшы таасир берди. Мен акча сактаганды үйрөндүм. Байлыктын ачкычы бөлүп сактоо. Бул боюнча эч жерден үйрөнгөн эмес экенмин. Акчаны үйдөн сактай албайбыз. Банктан эсеп ачып сактоо керек. Бул убакытка чейин акча сактабаган болсоңуз, 1-2 жылда адатка айландыра аласыз. Мен банкка акча сактап, ага тийбегенди үйрөндүм. Мен 1 жылга чейин акча сактай алган жокмун, бирок бул адатты өзүмө калыптандыра алдым. Үчүнчү баскыч. Чыгымдар. Чыгымдарды азайтуу. Мен чыгашаларымды кантип азайттым? Досторум менен кафеге барып отурганды токтоттум. Атамдын, апамдын туугандары, дос, жөрө жолдоштор менен убактымды алган шернелерден чыктым. Дагы кандай жолдор менен чыгымдарды азайттым? Эл эмне дейт деген ойдон чыгып, мен 2 жыл ичинде ашыкча кийим кече албадым. Ушул жерден чыгымдарды азайтуу боюнча каалоо жана керек деген формула бар. Биз баарын эле керек дейбиз. Эл катары жашагыбыз келет. Эгерде буюмду сатып алып жатсаңыз, албай койсом бир нерсе өзгөрүп кетеби деп суроо бериңиз. Өзгөрүлбөсө анда албаңыз. Азык-түлүк боюнча күндө дүкөнгө бара берүү да чыгымды көбөйтөт. Ар бир барганда убактыңыз кетет жана бир нерсе кошуп сатып аласыз. Ошондуктан көп убакытка сактала турган күрүч, кесме, макарон, картошка, пияз сыяктуу азыктарды дүңүнөн сатып алыңыз. 4-үнчү баскыч. Акчаны кантип көбөйтүү боюнча дагы сабак албасам, акчамды жоготушум мүмкүн эле. Биздин катышуубуз жок, акча иштей турган жактарга акчаны көбөйтүү үчүн салдым. Биринчиден, бай болуунун сыры ойду башкаруу. Сиздин ой жүгүртүүңүз байдын ой жүгүртүүсүбү же кедейдин ой жүгүртүүсүбү? Төмөндөгү бөлүктөрдөн сиз кайсы сүйлөмдөрдү көп колдоносуз жана кайсы багытка киресиз? Аныктап алыңыз. Экинчиден, акча табуу жөндөмдүүлүктү арттыруу. 24 суткада биз 8 саатын иштесек, 24 саатын чыгаша кылабыз. Ар бир жасаган ишибизди мага акча алып келеби деп ойлонуп, убактыбызды туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек. Сиздин ой жүгүртүүңүз кайсыл түргө кирет? Кедей адам, орто адам же бай адамбы? Кедей адамдын дүйнөгө болгон көз карашы. Бул абдан кымбат. Акча бул колдун кири.
маңдай тер менен иштеп гана акча табуу керек. Көп акча тапкандар туура эмес иштерди жасайт. Мага арзандатуу болобу? Арзаныраак алуу керек. Бул нерсе байлар үчүн. Мага эч ким жардам бербейт. Акчаны кыйынчылык менен иштеп табасың. Бай болуу абдан кыйын. Акча суудай кетет. Менин колумда акча турбайт. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Орто жашаган адамдардын ой жүгүртүүсү. Жакшы акча табуу үчүн катуу иштөө керек. Айлык акысы жогору болгон жумуш табуу керек. Мага да туруктуу айлык акысы бар жумуш керек. Үнөмдөө керек. Бир канча дипломдуу болсом, жакшы акча табам. Мага социалдык коргонуу керек. Жакшы буюмдарды сатып алуу үчүн мен абдан жакшы иштешим керек. Жеке бизнес бул мен үчүн эмес. Акча сактоо абдан тоокелчиликтүү. Акча табуу үчүн талыкпай иштөө керек. Бай адамдар кандай ойлонот? Бул мен үчүн. Мен жасай алам. Айланабызда абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Финансылык эркиндикке кантип жете алам? Акча мен үчүн иштейт. Менин акчаларым ар дайым киреше алып келет. Мен кантип аз саат иштеп көп акча тапсам болот? Дагы кантип кирешемди жогорулата алам? Акча бул идея. Финансылык интеллектти дагы жакшыртуу керек. Киреше алып келе турган инвестицияларды изилдөө керек. Мен баарын жасай алам. Сиздин акчаңызды байлар кантип алгысы келет? Биз көпчүлүк эл акчаны башкарууну билген адамдардын курмандыгы болуп жатабыз. Алар күн сайын акчалуу болуунун аракетинде. А биз болсо тапкан кирешебизди айлыктан айлыкка жеткире албай жатабыз. Мисалы, Союз убагында өкмөт карапайым адамдардын акчасын көп ысырап кылбай өздөрү башкарышкан. Дүкөнгө барганда сатуучу менен алуучунун ортосунда стол турган. Биз эмне керек болсо сурасак бизге сатуучу берген. Азыркы учурда товарды кармап көрүү, жыттап, даамдап көрүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себебин изилдеп көрсөк, товарды колубуз менен кармап көргөндө сатып алуу каалообуз жаралат экен. Мүмкүн керек болуп калат деп көзгө көрүнгөндүн баарын алып, сүйрөп жүргөн арабаны толтуруп чыгат экенбиз. Азыр бардык дүкөндөр чоң болуп салынып, адамдардын айланып, каалаганын сатып алууга шарттарды түзүп жатат. Себеби биз канча айланып, керек буюмду издеген сайын башка нерселерди да кармап көрүп, сатып алуу каалообуз күчөйт. Жыйынтыктап айтканда, бул нерселер орто жашаган адамдарды дагы да кедей кылып жатат. Чыгымдарды азайтуу сабактарда үйрөткөндөй эле, сизге керектүү эң зарыл нан, сүт, туз сыяктуу зарыл болгон азыктарын бөлүмдүн эң алыс жактарына катып, аларга жетип барып алганча зарыл эмес нерселерди да сатып алабыз. Ал эми түстөрдүн психологиябызга кандай таасир этүүсүн изилдеп көрүп, сары, кызыл түстөрдү тез түгөтүү, 2 буюм алсаңыз 3-чүсү бекер, 70% арзандатылды деген сыяктуу адамды азгыруучу, сатып алуу каалоосун ойготуучу сөздөр менен чакырык жасаган маркетингдер чыкты. Бул дагы сиздин чөнтөгүңүздөгү акчаны алуунун жолдору. Ошондуктан биз кандай кадамдарды жасасак, акчабызды сарамжалдуу колдоно алабыз. Ар дайым керек жана каалоо деген формуланы эсиңизден чыгарбаңыз. Акчаны бейчекке коротпоонун 3 жолу. Биринчи, сизге эмне керек? Эң зарылын гана жазасыз. Тизмеде жазылгандарга ошол нерсени албасам бир нерсе өзгөрүлөбү деп ар бирине суроо берип чыгасыз. Мисалы, туз албай кое албайбыз. Тузсуз тамак болбойт. Un, кумшекер албай койсоңуз дагы болбойт. Ал эми жаңы кофта сатып албай койсоңуз болот. Эгерде кие турган кийимиңиз болсо, куртка же шуба албай койсоңуз болот. Ошондо сиз эң керектүүсүн гана аласыз дагы, керексиз буюмдардын ордуна банкта алгачкы капиталыңыз чогула баштайт. Экинчи, бир жолу сиз айлык алдыңыз же соода кылып киреше таптыңыз. Кирешенин 1/10 бөлүгүн катып коесуз. Акчаңыздын 1/10 бөлүгүн сактоо бул сиздин байлыгыңыздын башаты. Ушул бөлүнгөн акчалар эң маанилүү чечим.
Эгер сизге бул система жакпаса, анда каалаган учурда барып, банктан акчаңызды алып алсаңыз болот. Сиз ушунча жылдан бери жок кылып жүрдүңүз. Сиз ашпозчуга, чач тарачка, өтүкчүгө айтор баарына төлөдүңүз. Өзүңүзгө эмне үчүн төлөбөйсүз? Өзүңүзгө төлөгөн акча бул кирешенин 1/10 бөлүгүн бөлүп сактоо. Эгер сиз 100 000 киреше алып да акча сактабасаңыз, анда 10 000 киреше алган адамдан да алсыз, күчсүз болосуз. Себеби киреше дагы ар дайым эле туруктуу боло бербейт. Өзүнө төлөгөн адам ал келечекте бай боло алат. 3. Эсеп учет жасоо. Киреше чыгашаны эсептөө. Сиз кандай муктаждыкка акча сарптадыңыз, баарын жазып жүрөсүз. Бул сизди ашыкча чыгымдарды жасабоого жана кирешеден чыгашаны көп коротпоого жардам берет. Мисалы, күндүк чыгаша деп күндө жазып эсептейсиз. Ашыкча чыгаша кылбайсыз. Мен дагы акча боюнча сабактарды ала электе жол кереге гана акча калтырып, калган акчамдын баарына зарыл эмес керектүүлөрдү сатып алып жүрчүмүн. Көбүрөөк акча колума тийсе, үйгө керектүү буюмдарды алганга, үйдү жасалгалоого, мебель алууга жумшап жүрсөм, азыр тапкан кирешемди чогултуп, аз да болсо киреше алып келе турган булактарга салам. Бул ар бир аял затынын жашоосундагы эң маанилүү сабак. Айлыкка иштесе дагы агылып келип тура турган киреше булагы болушун каалаймын. Аял адам акча жөнүндө түшүнүк алганда, үйдө отурса деле идеялар менен иштегенге жакшы шарт түзүлөт. Кантип кирешемди көтөрсөм болот? Кандай бизнес баштасам? Мен эмнеге жөндөмдүүмүн? Эгер сиз акчага көз каранды болсоңуз, кайда барбайлы, кайсы кийимди алаарыбызды дагы акча чечет. Себеби капчыгыңыздагы акчага карап керектөөгө жумшайбыз. Ошондуктан акча боюнча билим алуу эң маанилүү сабак. Дүйнө жүзү боюнча накталай акча эң кымбат акча. Сиз накталай акчаңызга машина алсаңыз, акча зарыл учурда сата албай калышыңыз мүмкүн. Сатсаңыз да өз баасынан төмөн же жарым баасына сатасыз. Кайсы убакта болбосун биздин эсебибизде накталай акчалар болушу зарыл. Идеяларды ишке ашырууда жардамы тиет. Заманбап кулдар чынжырда эмес, кредитте жүрүшөт. Азыркы учурда кредит алуу мүмкүнчүлүктөрү көп. Жана кредит алган адамдар дагы көбөйүүдө. Кредитке карызы бар адам башка өзү сүйгөн жумушка иштей албайт. Себеби бир күн эле иштебей калса, насыя төлөө, насыяга койгон үйү, машина, алтындан кол жууп калышы толук ыктымал. Насыя алуу бул оору деп айтат элем. Эгерде сиз кредит алган адам менен көп баарлашсаңыз, сизге жугуп калуу коркунучу бар. Мен бул оору менен 6 ай дарыландым. Дарылануу каражаты дагы бир топ болду. Себеби устатымдын бул элдет менен алыша албасаң, келечекте сен эч ким боло албайсың деген катуу талабы болду. Мен бул оорудан кантип айыгуумдун эң негизги жолдорун баса белгилеп кетейин. Кредит албайбыз деп кайра эле акча керек учурда алып жатсаңыз, анда сиз үчүн. Насыя деген бул дайыма биздин мээбизде жүрөт жана негативдүү ойго кирет. Эмне үчүн десеңиз, сиз кантип төлөйм, дагы канча ай же жума, жыл бар деп ойлоносуз. Окшоштук окшоштукту тартат, карыз карызды тартат. Биз канчалык кыжаалат болуп, карыз жөнүндө ойлосок, анда карызга бел чебизден бата беребиз. Кредит мээнин чарчашына жана депрессияга алып келет. Эгерде сиз кредит албайм деп төлөп кутулуп, кайра эле барып алып жатсаңыз, бул оорунун белгилери сизде жашайт. Бул оору менен дарылануу өтө маанилүү. Дарылануунун эң эффективдүү жолу акча боюнча билими бар устат менен иштешүү. Мен дагы акча керек учурда кредит алгам. Ал эми устат менен келишим түзүлгөндө, мен анын айткан шарттарын аткарышым керек болгон. Дагы акча керек учурда насыя алышыма уруксат берүүсүн сурангамын. Жок, албайсың деп алдыртпай койду. Устатым менен чогуу колдо бар нерсе менен баштайбыз деп план түзүп, кирешемди көтөргөнмүн. Ага чейин баарын акча чечет деп, үйүмдү күрөөгө коюп, көп суммадагы кредит алып жүрчүмүн. Адам качан бактылуу боло алат? Эч бир карызы жок болсо,
үй бүлөсүндө казаны кайнап, балдары ойноп, күлүп отурса, мына ошол бакыт. Ошол үчүн кредит дагы эң чоң тема жана чоң маселе. Насыя алуу боюнча мага жазылган окуучуларым менен жекече иштешем. Окурмандарым менен мындай шарт болбогондугуна байланыштуу мен китебимде да айтууну туура чечтим. Эч качан кредит албаңыз, карыз болбоңуз. Эгерде сиз балдарыңыздын дагы кредит алып карыз болушун каалабасаңыз, анда өзүңүз албай коюшуңуз керек. Кредиттен кутулуунун жолдору. Кайсы жарнаманы же социалдык түйүндөрдү карабаңыз, насыяны кантип алуунун жолдорун үйрөтөт. Ал эми кредиттен кутулуунун жолдорун эч ким үйрөтпөйт. Балким биздин бул кеңештерибиз айрымдарыңыздар үчүн баалуу болор. Биринчи жолу кредиттен батыраак кутулуунун жолун ойлонуңуз. Канткенде сиз көбүрөөк акча төлөп, кредитти жаап саласыз. Кантип тезирээк мөөнөтүнөн эрте жаба турган убакытты белгилеңиз. Ошол убакытта үстөк пайызсыз тезирээк төлөңүз. Эң негизгиси акча табуу жөндөмдүүлүктү арттыруу. Бул багытта устат менен иштешүү керек болот. Ал эми экинчи жолу сизге кереги болбогон буюмдарыңызды сатыңыз. Колдонулбай жаткан жериңиз болсо, арендага бересизби? Кыскасы, акча табуу жөндөмдүүлүктү арттыруу керек. Эгерде сиз кара тизмеге түшүп калсаңыз, анда кубаныңыз. Сиз дагы кредит ала албайсыз. Бирок адамдар бул маселенин дагы жолун табабыз. Башка адамдын үйүн коюп, башка фамилия менен алуу. Кандай учур болбосун, жолун тапсаңыз да кредит албаңыз. Андан сырткары бирөөгө дагы алып бербеңиз. Бир тууган жакыныңыз болсо дагы анын алуусуна кепилдик болуп бербеңиз. Кредит деген сөздү унутуңуз. Кредит алган адамдар менен ал жөнүндө пикир алышпаңыз. Кредит деп оозанбаңыз. Эгерде кредитиңизден сырткары карыздарыңыз болсо, ай сайын бир бааны чыгарыңыз. Акматтан 20 000, Зуурадан 7 000, Ломбардтан 75 000, кредиттен 200 000. Бир айдын ичинде кимге канча акча бересиз, баарын жазып чыгыңыз, аракетти баштаңыз. Ал карыздарыңыздан эң аз карызды биринчи бериңиз, анткени карыздын санын кыскартуу керек. Азыр менин окуучуларымдын дагы көп суммадагы карыздары бар. Жеке иштешүүдө карыздарды жабууга аракет жасап, бул маселеге өтө чоң маани беребиз. Карыздан кутулуу үчүн күндө 10 мүнөттөн ашык ойлонуп иштеңиз. Күндө ойлонгон бизге жакпайт, бирок күндө кайталап кимге канча берүү керек, дагы кантип акча табам деген суроолордун үстүндө иштесеңиз, сизге жакшы идеялар келе баштайт. Карызга бел чебизден батып, баарын таштап качып кеткибиз келип, жашоодо жол таппай калганда оюн күлкүгө, ичимдикке берилип кетүү, көлгө барып эс алган сыяктуу көрүнүштөр менен маселе чечилбейт. Сиз кайра өзүңүзгө оору аттырып, маселени ырбатып жатасыз. Карызы, кредити бар адамдар ашыкча чыгымдарды кыскартуусу шарт. Той ашка, туулган күнгө барып, көңүл ачуу, ойноо деген нерселерге барганга акыңыз жок. Себеби сиздин карызыңыз бар. Биздин ар бир күнүбүз бизге жараткандан белек. Эртең менен аман эсен ойгонгон болсоңуз, анда сиз бактылуу адамсыз. Канчалаган адамдар эртең менен ойгонбой, түбөлүк уйкуга кетип жатышат. А сиз ойгондуңуз. Биз билбейбиз, азыр 2 мүнөттөн кийин эмне болуп кетерин. 6 айдан кийин кандай күн көрөбүз. Ошондуктан болушунча карыздан эрте кутулуу биздин милдетибиз. Кантип кирешени 2 айда 2 эсеге көтөрсө болот. Биринчи, акча боюнча билим. Экинчи, план түзүү. Үчүнчү, сатуу сырларын иштеп чыгуу. Төртүнчү, устат менен иштешүү. Бешинчи, жарнама, маркетинг. Алтынчы, өнөр үйрөнүү. Жетинчи, кыймыл аракет жасоо. Сегизинчи, жакшы кийинүү, өзүңдү кароо. Тогузунчу, тартынбоо. 10-чу, концентрация алуу. 11-чи, туруктуу режим.
Бул 11 сатуунун сырлары жеке сабакка жазылгандарга жана тайпа менен өтүлгөн тренингтерде кененирээк, тереңдетилип окутулат. Себеби ар кимдин кесиби ар башка, алектенген бизнеси жөндөмү түрдүү болгондуктан ар бириңиздердин кирешеңиздерди кантип көтөрүүнүн жолдорун ойлонуп, тактап чыгуу керек. Биздин кирешебизди эмне көтөрөт? Албетте, сатуу көтөрөт. Эмнени сатабыз? Кантип? Кимге сатабыз? Деген суроолор менен башталат. Сатуу сырлары. Сатуу бул биздин жашообуздагы эң маанилүү нерсе. Биз эмнеге кедейбиз? Биздин айлыгыбыз айдан айга жетпей калат. Себеби бир күндө 24 саат убактыбыз болсо, анын 8 саатын иштейбиз. Калган бош убактыбыз жөн гана тояш менен же тамактануу менен өтүп кетет. Биз өзүбүздүн оюбуз менен иштегибиз келбейт. Чыгашаларыбыз кирешеден көп. Ушул чыгаша киреше экөө дал келбейт. Ал эми ийгиликтүү адамдар акчасын күнү түнү өздөрүнө иштеп туруунун жолун таап чыгышкан. Дайыма бир нерсе сатып жүрүңүз. Мындан сырткары биз өзүбүздү да сатабыз. Эгер сиз бир жерде иштей турган болсоңуз, сиз жетекчиңизге кирип, айлык акыңызды көтөрүп берүү сунушуңузду айттыңыз. Жетекчиңизди сунушуңузга макул кыла алсаңыз, сиз өзүңүздү саттыңыз. Сиз ар дайым өзүңүздүн кызматыңызды же бир нерсе сатып, акчага мамиле жасоону билсеңиз, анда акча боюнча көйгөйлөр жашооңузда көп кездешпейт. Сатуу боюнча кантип, кайсы жерге сатам, эмнени сатам деп ойлонуп жатсаңыз, төмөндө сиз үчүн сатуу боюнча өзүм колдонгон тажрыйбамдан бөлүшөм. Биринчи, сиз эмнени сата аласыз? Өзүңүз ойлонуңуз. Себеби мен дагы устатымдан сабак алганда эмнени сата аларыңды ойлон деп тапшырма берди. Сиз эмнени сатсаңыз болот, тизмесин кагазга жазыңыз. Экинчи, сатуучу спортчу сыяктуу болуш керек. Спортсмен күндө белгилүү бир убакытка чейин машыгып турат. Ошол сымал сатуучуда күндө сатуу боюнча машыгып туруусу зарыл. Соодасы начар адамдын машыгуусу да начар. Тажрыйбасы жок. Бир ишке ашыкпаган адамдын соодасы дагы жүрүшпөйт. Оңой сатууну билүү үчүн күндө сатуу менен тажрыйба арттыруу керек. Сиз 1000 жолу сатсаңыз, жаңы, тажрыйбасы жок сатуучусуз. Эгерде сиз 10 000 жолу сатсаңыз, анда күчтүү мастерсиз. Эгерде сиз китеп сатсаңыз, күндө ар кимге сунуштай бериңиз. Сиз качан 10 000 жолу сунуштап сатып калганда гана сатуунун эң мыкты сырларын үйрөнгөн болосуз. Бул жашоодо эң бай адамдар бул сатуучулар. Миллионерлер да сатуучу болуп байышкан. Сатуучунун дагы сөзсүз сатуу боюнча акчаны кантип туура колдонууну билген устаты болушу шарт. Өзүңүз жалгыз өнүк албайсыз. Устатсыз биз эч ким эмеспиз. Үчүнчү, азыр ала тургандай кылып сатуу керек. Сиз сунуш кылып жатканда кардар сатып алуу чечимин ошол убакта сатып алгыдай кылып товарды сунуштоо керек. Биз велосипед тебүүнү үйрөнгөндө бат эле үйрөнүп кеткен эмеспиз да. Жыгылабыз, кайра турабыз. Ошол сыяктуу акчабызды жоготобуз, кайра ордуна коюп, кирешени көбөйтөбүз, анан үйрөнүп кетебиз. Төртүнчү, сатууну көчөткө салыштыруу керек. Биз бир көчөттү отургузгандан кийин 3-4 жылда ал мөмөсүн бере баштайт. Биринчи мөмөсүн алгандан кийин кыркып салбайбыз да. Ошондой эле сатууну да кардарга сунуштагандан кийин алаканы үзбөш керек. Кантип ошол кардарды кармап калуу керек? Ойлонуңуз. Кардарлар базасын түзүңүз. Кардарлар база түзүүнүн жолдорун ар кимдин өз бизнесине жараша сырлары бар. Бул жеке сабактарда жана тренингтерде кененирээк берилет. Бешинчи, социалдык тармактар. Дүйнөлүк бизнесмендердин катарын толуктаган Джек Ма айткандай, акыркы 10 жылда интернет желеси нефтиден да абдан кымбат зарыл болот экен. Ошондуктан сиз азыр социалдык тармактар менен иштөөнү өнүктүрүшүңүз керек. Алтынчы, мактоо. Кардарга комплимент айтып, аны сүйлөтүңүз. Сиз сатууда дарыгерге окшош болуңуз. Кардарга эмне зарыл, каалоосу, табити кандай? Өзүңүз жөнүндө компаниянын тарыхын, ийгилигин айтып баштасаңыз, ал үчүн кызыктуубу?
ушул суроого жооп берип ойлонуңуз. 7. Кандай кыйынчылык болсо дагы кардарды алдап сатпаңыз. Сиз саткан товарды кардар ыраазы болуп алышы керек. Ар дайым чынчыл болуңуз. 8. Кедей болгондон көрө күлкүлүү бол. 9. Ийкемдүү болуу. Дүйнө өзгөрөт, биз өзгөрбөйбүз. Ийкемдүү болуу сатууга чоң жардам берет.